Менталдык арифметика деген эмне? Кайдан, качан келип чыккан? Балага кандай таасир калтырат? Кандай шык жөндөмгө ээ боло алат? Деген суроолордун үстүндө бүгүн сиздер менен кеп кылмакчыбыз. Саламатсыздарбы? Учурда менталдык арифметика дүйнөгө кулачин жайып, географиясы абдан тездик менен кеңейүүдө. Анткени ал биздин келечегибиз болгон балдардын билим деңгээлин арттыруудагы эң мыкты усулдардын бири экендигин адистер белгилешет. Менталдык арифметиканын пайдалуу жактарын көргөн адистер, педагогдор, ата-энелер ага сөздүн түз маанисинде байланып калды десек болот. Менталдык арифметика ооз-эки эсептөөнүн негизинде түзүлгөн балдардын интеллектуалдык жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүүчү уникалдуу усул болуп эсептелет. Бул окутуунун ыкмасынын негизги баалуулугу балдардын мээсиндеги 2,5 шарчасын өстүрүү менен бирге аларды ар тараптуу өнүктүрүү. Анын биринчи компоненти абакус болуп, кандайдыр эсептерди үйрөнүшөт. Экинчи компоненти абакустун сүрөтү тартылган менталдык карта деп аталат. Аны менен окуучу картада тартылган шунучаларды элестетүү ыкмасы менен жылдырганды үйрөнөт. Ал эми үчүнчүсү визуалдык саноодо. Бала элестетүү санай баштайт. Бул усул бала үчүн кандай пайда? Мээнин 2,5 шары бир мезгилде иштейт. Мындай ыкма башка методикаларда жок. Бала образдуу ой жүгүртүп, эс тутуму жогорулап, элестетүү күчтүү болот. Маселени стандарттуу эмес ыкмалар менен чечүүгө үйрөнөт. Интуациясы, чыгармачылык жана интеллектуалдык жөндөмдөрү өсөт. Көңүлдү бир нерсеге топтоп, өжөрлүк менен тырышып эмгектенет. Башка окуу предметтерди, чет тилдерди абдан жакшы, бат өздөштүрө баштайт. Чечимдерди кабыл алууга үйрөнүп, лидерлик сапат калыптанат. Өзүнө ишеними жана өз алдынчалыгы өсүп, ийгиликтүү окуучу кийинки коомдогу ийгиликтүү, активдүү жаран болууга мүмкүнчүлүгү максималдуу жогорулайт. Менталдык арифметика менен алектенүүдө эмнелерге көңүл буруу зарыл же эмнелерди жасоого керек? Менталдык арифметика менен иштөө баскыч менен ыраттуу түрдө ишке ашуусу зарыл. Анткени ар бир баскыч кийинкинин негизи болот. Негизин жакшылап калыптандырбай туруп, кийинки аракеттерге өтүү көп тоскоолдуктарды жаратат. Бул катаны кийин кайра оңдоо мүмкүн болбой калат. Балдарды күчкө салып кыйнап, менталдык арифметикага тартуунун кереги жок. Аларды кызыктырып, өзү каалагандарын гана менталдык арифметика менен алектендирүү зарыл. Болбосо бала стресс алып, психалык жактан жабыркашы мүмкүн. Өзү кызыкпаган баланы мажбурлап менталдык арифметикага тартуу бул бала үчүн азап. Менталдык арифметика менен алектенүүдө аны менен катар кызыктуу, көңүлдүү иш-аракеттерди, дене көнүгүүлөрүн, логикалык чыгармачылык тапшырмаларды да аткаруу керек. Болбосо бала чарчап, сабактан көңүлү калып калат. Менталдык арифметика менен алектенүү математика сабагы менен алмаштырып, баланын ага болгон кызыгуусун жоготпошу керек. Тескерисинче, ал математика менен эриш аркак үйрөнүлүшү кажет. Абакустун тарыхы. Абакус электр кубатына муктаж болбогон калькуляторго окшош жана балдардын мээсин өстүрүүдө ийгиликтүү колдонулган абдан популярдуу арифметикалык курал болуп саналат. Абакус латын тилинен которгондо эсептөөчү курал дегенди түшүндүрөт. Аны байыркы Греция менен байыркы Римден тагыраагы 2500 жыл мурун табылган. Анда жашаган адамдар эң биринчи абакусту колдонуп, арифметикалык эсептерди чыгарып башташкан. Ал эми биздин Кыргызстанга биринчи жолу Сайкал Асылбекова 5 мамлекетке барып ушул усулду үйрөнүп, биздин мамлекетибизге алып келген. Азыркы учурда Академия Роста интеллектуалдык өнүктүрүү борборунун менталдык арифметика сабагы бардык мектептерде окутулуп жатат. Биздин мектепте дагы ушул сабак окутулууда. Ар бир бала үчүн биздин мектебибиздин эшиги ачык. Даярбыз, анда баштадык. 1482, 1200, 1704, 1762, жооп 6148. Азаматсыңар. Экинчиси 2423, 467, 2585, 108,
Жооп 5583. 5533. 5583 туура. 166 133 232 51 minus 40 256. Жооп 250. 6. 798. 590 47 212 151 minus 400 minus 100. Жооп 499. 400 ile olçu. 457 223 175 97 107 951. Жооп 2100. 43 21 61 20 77 35. Жооп 257. 257 туура. 67 36 82 23 17 57. Жооп 282. 282 туура. Азаматсың миң жаш. Кеттик Саида алга жылабыз а. 66 11 12 дагы 12 89 72. Жооп 2. иштегенге даярбызбы? Даяр болсоңор кеттик анда. 53 12 минус 34 27. Жооп 58. Sende çok var. 24 30 minus 40 13. Жооп 27 азаматсыңар. 44 25 51 minus 13. Жооп 5 21 minus 45 77. Жооп 98 азамат. 44 31 minus 42 13 12. Жооп 58. 77 21 minus 42 minus 43 61. Жооп 74 азамат. 85 minus 34 minus 41 26 21. Жооп 57 азамат. 36 12 minus 44 12 52. Жооп 68 азаматсыңар. 53 93 21 43 73 62. Жооп 345 туура азаматсыңар. 25 26 27 28 17 15. Жооп 138. Üçüncüsü 24 35 63 59 27 44. Жооп 252 азаматсың. Так, карталарды алдыбызга коебуз. 56 26 28 83 38 57. Жооп 288 болчу. Экинчи сурооңор 49 46 81 minus 42 57
37. Жооп 228. Азаматсың. Ислам даярбызбы? 76. 90. 35. 25. 31. 33. Жооп 290. 290 азаматсың. Нөлгө келтиребиз. 71. 65. 60. Минус 92. 55. 45. Жооп 204. 204 азаматсың. 19. 67. 80. Минус 54. 47. 41. Жооп 138. 2. 24. 14. 37. 92. 52. Жооп тура 265. 261 тура.